Баткенден салам, кезекте жаңылыктар алгаш негизги окуялар жөнүндө. Прокурордун өлүмү боюнча ишти президент жеке көзөмөлүнө алмай болду. Облус прокурорунун өлүмү боюнча ишти президент жеке көзөмөлүнө алмай болду. Мындай маалыматты Баткен облусунун прокурорунун өлүмүнө шектүү катары кармалып турган Мелис Калыковдун апасы Гүлбара Абдрашитова билдирди. Анын айтымында прокурордун өлүмүнө шектүү катары Ош шаарындагы тергөө абагында 2018 жылдын ноябрь айынан бери кармалып турган Мелис Калыковдун иши боюнча 20 февраль күнү президент Сооронбай Жээнбеков Кадамжай районунун калкы менен жолугушууда жакындары президентке кайрылган. Кайрылууда бул иш боюнча акыйкат тергөө жүрбөй, шектүүнү кармоо учурундагы мыйзам бузууну соттор адилет карабай жатканы, прокурорлордун чогуу аңоолоого чыккан тобунан бирөөсү да суракка алынып кармалбай жатканын айтып даттанышкан. Кайрылууну угуп арызды кабыл алган президент бул ишти жеке көзөмөлүнө алары убадаланды, дейт Мелис Калыковдун апасы Гүлбара Абдрашитова.